Зуулдаган ылдамдыкты кое бербей кетип бара жаткан 28 жаштагы америкалык веломарафончу Том Швенбергер алыскы аралыкка жарышка алгачкы жолу катышып жатканын айтат. Бирок чыдамкайлыгы таң каларлык. Анткени атаандаштарын караандатпай кыйла аралыкты артка таштап, алдыга озуп биринчи келе жатат. Саатына болжол менен 13-15 км ылдамдыкты кармаган спортчу белгиленген 1938 чакырымдын теңинен көбүн 4 күндө эле басып өтүп койду. Көл суудан чыгып түнү менен тынбай жол жүрүп Нарынга жетип келип, анан жатып эс алдым. Бир аз суук тийип калдыбы, азыр ооруксунуп турам. Дем алганда кыйналып атам. Чынын айтсам, веломарафондун маршруту оор эле экен. Жолдордагы тоо ташы, ашууларды аралап өткөндүктөн бир топ кыйын болуп атат. Бирок муну менен мен өзүмдүн чыдамкайлыгымды сынап атам. Андыктан аягына чейин чыгам деген бир гана максатым бар. Ал эми мындай кооз сүрөт жана кыска видео тасмалар веломарафончулар тарабынан соц баракчаларда байма-бай жарыяланып жатат. Том Швенбергер бул кооздуктарды өз көзү менен көрүп, керемет жерлерди кыдыруу мүмкүнчүлүгү жаралганын чоң кубаныч дейт. Нарындын ашуулары абдан кооз экен. Табиаты тим эле кол менен жасап койгондой. Көл сууну интернет желесинен көрүп, качандыр бир күнү көрүү кыялы менен ашыгып жүрдүм эле. Мен ойлогондон да ажайып кооз жер экен. Бул сапарым мага абдан чоң таасирлерди калтырып, дем берип жатат десем болот. Жылуу сезимдери менен бөлүшкөн америкалык спортчу шашканын жашырган жок. Анткени артта атаандаштары келе жатат. Андыктан кыска убакытка гана токтоп, андан ары сапарын улап, ысык көлдү көздөй узап кетти. Ал арада марафонго катышып жаткан ар бир спортчунун эсте каларлык көз ирмемдерин фотоаппаратына илип алып, расмий баракчада көптүн назарына коюп жаткан Нильс жибек жолундагы тоо жарыш веломарафонунун сүрөтчүсү. Ал тартып интернетке жүктөгөн ар бир видео сүрөттүн алдына дүйнөнүн ар тарабынан көрүүчүлөр жакшы ой пикирлерин калтырып, Кыргызстанга суктанышууда. Бул веломарафон аркылуу Кыргызстанга 3-чү ирет келишим. Катышуучуларды тоо арасында, ашууларда, айыл четтеринде жана башка кайсы гана учур болбосун сүрөткө тартсам, сонун чыгып жатат. Жергиликтүү тургундар менен жолукканы, боз үйдө тамактанып жаткандары да өзгөчө учурлар. Айтор сүрөттөрдүн баары менин оюмдагыдай чыгууда. Кыргызстан керемет жер, анын кооздугу жаратылышында, жөнөкөй меймандос элинде. Марафонду ар бир спортчу сөзсүз жылуу сезимдери менен ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Веломарафон 17 августта Бишкектен старт алган. Катышуучулар 2 жума аралыгында 1938 чакырымды басып өтүшү керек. Эрежеге ылайык катышуучулар бири-бирине жардам берүүгө болбойт. Чогуу бир катарда жүрүүгө, жолдо таштанды таштоого тыюу салынган. Эгер велосипед бузулуп калса, өз күчтөрү менен оңдоого тийиш. Бул эрежелердин так сакталышы ыктыярчылар тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Норзаблаев, Бактияр Сарсаров, Ала тоо 24, Нарын облусу.